Устаз, менин перзентим 8 айга жетип чарчап калып жатат. Мен кайсыл амалга бекем болушум керек? Анан кандай жерге берем? Ат азан айтылабы, айтылбайбы? 8 айга жетип чарчап. Мындай. Кээде 7 айда деле төрөлүп калат. Мындай караңыздар. 6 ай, мүмкүн эртерээк 8 ай. Бала эгерде төрөлүп туруп үн чыгарса, иңа деди жос, бир эле үн. Анан өлүп калды. Болду, буга ат коюлат. Бир үн чыгарып өлгөн болсо, ат коюлат. Макулбу? Так. Андан кийин гусул кылынат. Кадимкиде кепилденет. Жаназа окулунат. Анан коюлат. Эгер төрөгөндө үн чыгарган жок, өлү келе. Аны жөн эле аксыр короп эле, ат деле коюлбайт. Макул, гусул деле кылынбайт, жаназа деле окулбайт, алып барып ошо жалпы мусулмандардын көрүстөрүнө коюп коет. Эгер турбай аткан болсо, биринчиден Алла Таала кажет намаз окуп, кан чыгарып коюңуз. Жана өзүңүзгө дагы, аялыңызга дагы дайыма намазга бекем болгула. Доктурга дагы көрүнгүлө, Кудай кааласа иншалла жакшы болот.